Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Barыңыздардын Мадинадағы зиратыңыздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Мадина. Кыздардын атын Мадина коюшат. Бирок эмнегедир М тамгасынан А тамгасын Е тамгасын алмаштырып Медина деп коюшат. Мухаммадты Мухаммед деп койгондой. Улуу ысымдар өзү боюнча жазылып, өзү боюнча аталыш керек. Мисалы Мекке Макка. Мадина Мадина боюнча калыш керек. Макка Макка. Мухаммад Мухаммад боюнча калыш керек. Мухаммед эмес. Биринчи келген адамдар үчүн бир кызыктай эле күн чыгып, кызыктай эле күн батып атат. Чындап. Ошондой болуп атасыздарбы? Бул Мадинада жүрүү жана эртең Каабага барып ибадат кылуу ушундай түйшүк, бирок ырахаты бар түйшүк да. Ырахаттуу түйшүк. Чарчап келесиз, жатасыз, кайрылып азан айтат, тахажжудка барыш керек да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары пайгамбар өтүп кеткенден кийин дагы ушинтип зыяратка келишкенде, алар пайгамбардын мүрзөсүнүн тушунан алар эңкейип үркү кылган абалда эңкейип өтүшчү эле. Боюм пайгамбардан өйдө болуп кетип, ушун үчүн да кыяматта жемеге калбайын деп. Эгер тик туруп өтүшө турган болсо, алыстан өтүшчү. Жакындап келген сайын ийилип, басып, анан пайгамбардын мешитине кирип кетишчү да. Бүгүн Раудага кирдиңиздер, эркектер. Пайгамбардын мешитинин ичи, Рауда кандай экенин көрдүңүздөр. Кандай рахат, бейиш, багы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават айтып өттүңүздөр. Субханаллах, кандай сонун ыйык жер. Пайгамбар ушул Мадина шаары жөнүндө иннаха тайба. Бул Мадина ушундай таза, аруу, тунук жер. Танфиз зунуб, күнөөлөрдүн баарын жуат, күнөөлөрдүн баарын тазалайт. Кама янфин нар хубзал фидда. От күмүштү же алтынды темирден, таштан ажыратып, таза тунук кылып койгон сыяктуу. Мисалы Мадинада ушул жерде жашоонун өзү күнөөдөн арылуу. Биз ибадат кылып атабыз кандай сонун. Мадинада жөн эле басып жүрүү. Мисалы кээ бир аялдардын табиятынан Аллах Таала мен ушундай кылып жаратса эмне кылыш керек? Ушул жерге келгенде мисалы себептүү болуп калат. Мешитке кире албай калабыз деп мисалы кысылышат өзүнчө. Жөн эле аянтында басып жүрүүнүн өзү дагы чоң сыймык. Мадинага келүүнүн өзү ушу күнөөнүн жуулушу. Мухаммад Эл-Газали ар бир намазынын аягында, ар бир жакшы нерсени бүтүргөндө, Аллахым өмүрүмдүн аягын өзүңдүн пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын шаарына барганда түгөт деп дуа кылчу эле. Я Рабби, мени пайгамбарга жакын жерге көмүлүүгө, мага ошол пайгамбарга жакын жерге көмүлүүнү насип эт деп дуа кыла берчү эле. Үй бүлөсү, шакирттери, достору койчу ушул дуаңды дешчү да. Акыр убактарда ооруп калган. Кайсы бир сөз кем, эки сөз ашыкча болуп калган учур эле. Бу киши мындай ооруп атса, качан Мадинага барат да, качан ошол жакта жашап, анан качан көз жумуп, анан канча ошол жака көмүлүп калчу эле деп көпчүлүгү таң кала беришчү да. 96-жылы Саудиянын борбор шаары Эр-Риядта ислам чоң конференция болуп, анан ошол жерге чакырылганда шакирттери, үй бүлөсү кой, барбай эле кой деп келген да. Келип трибунага чыгып сүйлөп баштаганда, ошол жердегилердин бирөөсү суннага, сүннөткө, пайгамбардын сүннөтүнө ушунчалык каршы сөз айтып койгонуна байланыштуу Мухаммад Эл-Газали пайгамбардын сүннөтүн коргойм деп ошол жерде катуу албуттанып сүйлөп алып, кан басымы көтөрүлүп кетип, анан жыгылат. Ошо жыгылып кетип артып айткан сөзүнүн эң акыркысы, биз бул жарыкчылыкта ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген сөздү жер бетине жайыш үчүн, ла илаха иллаллахтын негизинде жашаш үчүн жашап атабыз. Жашашыбыз керек. Ла илаха иллаллахтын негизинде өлүшүбүз керек деп, анан ошол жерде сөймөйүн көтөргөн абалда ла илаха иллаллах деп өлөт.
Ошол учурдагы Саудиянын королу ушундай чоң улуу инсан ислам конференциясында суннаны коргоп атып өлө турган болсо, бул кишиге менин ушундай бир сыйлыгым болсун. Тезинен вертолетко жүктөгүлө дагы Мадина Мунавварага алып барып туруп, ошол жерде пайгамбар мешитинде жаназа окулсун, Бакияга коюлсун деген чечим чыгарган. Абдул Кафи устаз айтат. Биз ошондо Мадинада элек дейт. Заматта вертолеттор, самолеттор учуп келип, болуп көрбөгөндөй мечиттин ичи, сырты элге толуп, анан жаназа окулгандан кийин биз эми ушу Мухаммад ал-Газалинин денесин көтөрүп, сөөгүн көтөрүп, Бакияга кирип, коюп бүткөнүбүзчө аркадан адам үзүлгөн жок дейт. Толуп калды дейт ушул жер. Дуа шунчалык мыкты ибадат. Мына жерде дуа кабыл боло турган жерде турганда бардык нерсеге басым жасап дуа кылам. Мухаммад ал-Газалинин дуасын кабыл кылып, Аллах Таала ушул жерге жеткирди да, мисалы. Айтайын дегеним, ибадаттар эселенип, сооп бериле турган жерде турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сөз айткан. Мен ушул сөздөн кийин мына азыр эми сиздерге айтып атам. Бул дүйнөдөгү менин эки көзүмдүн ортосуна даана коюлуп калган бир эле максатым бар. Кимдир бирөөнүн максаты Мадинага келиш эле да. Кимдир бирөөнүн максаты Маккага барыш эле, умра кылуу, хаж кылуу. Оюмда бар менин деле. Дагы бирөөнүн максаты бар. Үй бүлөсү бир аз жарака кеткендердин үй бүлөм ушул мыктыланып кетсе. Үй бүлөсүндө кайсы бир мүчөсү ооруп жаткандар болсо, айыгып кетсе. Деп азыр дуа кылып атасыңар да. Ар ким карызга баткандар карыздан кутулса, бардык. Менде бир ой бар. Пайгамбар айткан. Ман истатаа ан ямута фи Мадинатил Мунаввара фалямут фихи. Ва ана ашфа. Пайгамбар айткан. Ким Мадинага келип бул жердин оорусуна жана башка нерселерден сабыр кылып жашап, ушул жерде өтүүнү кааласа сабыр кылып ушул жерде көз жумсун, кыяматта мен аны колдо бейишке киргизип алам деген. Жөн ушул жерге чыдап, өлө алса ушул жерде өлсүн. Менин жашоодогу бир эле максатым ушул жерде көз жумуу да. Намазыңарды ошентип дуа кылып койгула мага. Мадинага, пайгамбардын мешитине киргенде, Каабага киргенде, ушу менин атымды атап, ушу кишинин өмүрүн ушул жерде түгөт деп койгула. Мен үчүн кылган белеңер ошол болот иншалла. Буга чейин дүйнөнүн 3тен 2 бөлүгүн айланып койгон адамдар отурат биздин арабызда. Чоң континенттерге барып келди. Америка калган жок. Эч нерсе калтырбай сыдырып келди да. Мен айтат элем. Бийик тамдар бар. Мыкты машиналар бар. Акыркы техника, акыркы технология бар мисалы башка континенттерде. Кака ал-Ауси деген табиин өткөн. Ушул жерде. Ушул Мадинада Кака ал-Ауси деген табиин өткөн. Ал ушундай сүйлөчү эле, ушундай баягы баян кылып берет эле. Эгерде ал киши алма жөнүндө сүйлөп жатса, демек бышкан алманы кимдир бирөөнүн колуна карматып койгончолук сүйлөйт эле. Эгерде суу жөнүндө сүйлөп жатса, анда анча-мынча адамдарга суунун шыркыраган үнү угулуп кетчүдөй болуп сүйлөйт эле. Ушунчалык жеткиликтүү сүйлөйт эле. Субханалла. Ошондо бир күнү ал чоң топтун арасына киргенде, Кака, сөз чеберчилиги сизден башка эч кимде жок. Көп нерсени сүйлөп бересиз. Биздин азыр мынол жердеги элдин тамшанганы бейиш жөнүндө бир сүйлөп бербейсизби деди да. Бейиш жөнүндө сүйлөп бербейсизби деди. Кака ордунан туруп, эки жакты бир сыра сыдырып тиктеп туруп, көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын акылына келбеген нерселерди баяндап берген ал жерде бул дүйнөнү, эки дүйнөнүн мээрими катары жаралган. Биз аксап, кара терге малынып, каяка бурулушубузду билбей турган учурда, я Рабби, бул менин үммөтүм да, мен муну бейишке жетелеп киргизишим керек да деп, сизди, мени, баарыбызды күтүп алчу ал жерде Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар бар деп ыйлап бергенде, кээ бир сахабалар ордунан туруп
ассаламу алейка я расулаллах деп тоқтап қалған. Қарағыла, ушул жерде пайғамбар бар деп айтқанда, кейбір сахабалар орнынан тұрып, ассаламу алейка я расулаллах деп тоқтап қалған. Ушунчалык жеткиликтүү айткан. Пайгамбарды анча-мынча адамдардын көзүнө көрсөтүп жүрген. Мен айтайын дегеним, апалар, аталар, алтын магазин болушу мүмкүн. Сиз көрбөгөн ар кандай нерселерди көрүшүңүз мүмкүн да бул жерде. Ар кандай улуттун ээлерин көрүп атасыз. Эч нерсе эмес. Бийик тамдар, кенен жолдор, акыркы модельдеги машиналар жана башкалар. Алар көргө кирсин. Кагылайындар, бул жерде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бар. Бул жерде пайгамбар бар, кагылайындар. Биз пайгамбардын тияк биягынан өтүп атабыз. Биз намаз окуп атканда алды жагыбызда пайгамбар болуп атат. Биз намаз окуп атканда сол жагыбызда да пайгамбар болуп атат. Биз намаз окуп атканда оң капталыбызда пайгамбар болуп атат да. Кандай бактылуу инсансыздар. Пайгамбардын жанына келдиңиздер. Биз эгерде Кыргызстанда жүргөнүбүздө пайгамбар айтты. Пайгамбар мына жерге келип айтканда деген жерге эми келдиңиздер өзүңүздөр. Келдик мисалы. Мен бүгүн арабада калып кирдим мынеке балдарды. Ошол жер пайгамбардын минбары деп көрсөттүм. Мына ол жер сол капталы, мен тургандын сол капталы менин аркам, бул пайгамбардын үйү деп көрсөттүм. Пайгамбар ошол үйүнөн чыгат эле мечитке, ошону эле чыгат эле. Канча түркүк пайгамбардын мечити болорун эсептеп айтып бердим. Канча түркүктөн чыгып кете турган болсок, пайгамбардын мечитинен чыгып кетерибизди да айттым. Пайгамбар бир күн үйүнөн чыкса, ошол эки бөлмө чыкса эле мечитине кирет эле да. Мечит менен пайгамбардын бөлмөсүнүн ортосунда эшик бар эле. Чыкса эле мурда момунча ошол жерден бир 50 сантиметр бийиктиктеги курманын дүмүрүн баталга окшотуп кесип коюп койгон, пайгамбар ошонун үстүнө чыгып сүйлөйт эле да. Ал курманын дүмүрү. Улам эл көбөйгөн сайын бир устан алып келип туруп, мына мисвак жасалып атат го, мына мисвакты көрүп атасыздар. Ошо мисвак жыгачынын тактасынан бурчка пайгамбарга 3 баканалуу, 3 тепкичтүү минбар жасалды. Пайгамбар карап туруп, мага ылайыкташып жасалыптыр деп келип, биринчи баканага бутун коюп, экинчи баканага чыгып туруп сүйлөп, эми эле баштаганда тияктан бирөөнүн өпкөлөп ыйлаган үнүн укту. Пайгамбар акырын түштү дагы, барып туруп, чөк түшүп отуруп, сахабалар айтып жатат. Biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-чу сафка чейин ошол ыйды угуп турдук дейт. Ушунчалык ыйлады дейт, өксүп ыйлады дейт. Пайгамбар ошол жака карап басканда аркадагылар баарыбыз мойнубузду созуп, бул ким болду экен дедик. Пайгамбар акырын чөк түшүп туруп, дүмүрдү кадимкидей кучактап туруп, мындай туруп, акырын оң колу менен сылап, болду, токтот өзүңдү. Болду, ыйлаба. Мен алыстап кеткен жокмун. Ыраазысыңбы? Эгер ыраазы болсоң, мен ошол жерде өз колум менен казам дагы, ушул жерге көмөм сени, кыяматта бирок бейиште менен бирге болосуң деген. Ошондо дүмүр дароо ыйын токтотуп койгон. Бирок пайгамбардан бир аз болсо да алыстап калганына өксүп ыйлаган дүмүрдүн ыйы токтогону менен анын өпкөлөгөнүн биз кыйлага чейин угуп отурдук дейт. Дүмүр, жыгач, как, кургап калган жыгач ушинтип ыйлагандан кийин инсан катары ыйлаш керек бул жерге. Пайгамбардын мекени болгон, пайгамбардын денеси жаткан жерге келдик. Субханалла. Бир намазыңыз 1000 намазга жүрөт. Бир намазыңыз 1000 намазга жүрөт. Эгерде 5 убакыт намазды ошол жерге кире турган болсок, анда канча намаз? 5000. 5000 намаздын соогун алып атабыз. Эгерде 72ге чыккан адам бар ошол жерде кол көтөрүп койгула. 72ге чыккан, же андан жогорураак. Мен 73ге чыктым. Мынеке. Эгер ушул апанын 12 жашын алып кое турган болсок, анда бул кишиде 60 эле жаш калат. 60 жыл тынбай окуган намазын эгерде саат, минут, секундтарга сүрүштүрүп келе турган болсок, анда 2 жыл, 2 ай, 10 күн намаз окуган болот ушул апа. А бирок сиз бул жерде бир күндүн ичинде 5000 намаз окудуңуз. Бул дегени бир күндүн ичинде сиз 2 жыл, 6 ай намаз окуган соогун алып атасыз. Бир күндө 2 жыл, 6 ай намаз окуган соогун алып атасыз. Кандай сонун күндөр өтүп атат. Андыктан мен айттым го, намазга каттай бериңиз, ошол намаздын мечиттин ичинде боло бериңиз, азанга чейин, азандан кийин курсак ачып калганда бул жерге келели да чай ичип алып дагы бара берели. Кимдир бирөө үчүн мен өткөндө айтканмын, алгачкы сапар
А кимдир бирөө үчүн бул акыркы сапар болуп калышы ыктымал. Бул жерде эмне кылсак болот? Кайсыл ибадаттарды кылсак болот? Кантсек болот деп атат да. Мен дайым өзүм жөнүндө айтып берейинчи. Истигфарды көп айтам. Салаватты көп айтам. Тасбих, тахлил, такбирлерди көп айтам. Тасбих субханалла, тахлил ла илаха иллаллах, такбир Аллаху акбар, тахмид алхамдулилlah. Ушул сөздөрдү көп айтам. Баарын айтып туруп, өзүмдүн тилегимди баарын айтып туруп, анан кайрадан салаватты айтып, анан истигфарды айтам, анан дуа кылам болду. Истигфар салават башында, истигфар салават аягында болгон дуаны Аллах Таала сөзсүз түрдө кабыл кылат деген пайгамбар. Ушинтип дуа кылам. Мекенибизде эгерде Ихлас сүрөсүн бир жолу окусак, бирле сооп алабыз. Эгер 3 жолу окусак, анда биз Кур'анды баштан аяк окуганын соогун алабыз. Бул жерде бир жолу окусаңыз, 1000 окуганын соогун алып атасыз. 3 жолу окусаңыз 3000. Эмелестетин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Ким Ихлас сүрөсүн бир жолу окуса, Аллах Таала анын өзүнө береке берет. Эгерде ким 2 жолу окуса, өзүнө жана үй бүлөсүнө береке берет. Эгерде ким аны 3 жолу окуса, өзүнө, үй бүлөсүнө жана кошуналарына береке түшүрүп турат деген. 3 жолу окуң. Эгерде кимде ким Ихлас сүрөсүн 12 жолу окуса, Аллах Таалага хан сарайларды куруп берет. Керек болсо, периштелер карачы Ихлас сүрөсүн окуган инсанга курулган хан сарайды бир зыярат кылайлычы деп периштелер зыярат кылып турат. Эгерде Ихлас сүрөсүн ким 100 жолу окуса, Аллах Таала анын 25 жылдык күнөөсүн кечирет. Эгерде 200 жолу окуса, Аллах Таала анын 50 жылдык күнөөсүн кечирет. Эгерде ким Ихлас сүрөсүн 1000 жолу окуса, анда ал бул дүйнөдөн өтүп жатканда бара турган жери 5 экенин көрмөйүнчө өлбөйт деген. Субханалла. Ар бир 5 вакыт намаздын аркасынан Ихлас сүрөсүн 20 жолу окуй албайсызбы? 20 жолу окуң, багымдаттан кийин 20 жолу окуң. Пешинде 20, асырда 20, шамда 20, куфтанда 20. Ошондо канча жолу окуп атабыз? Субханалла. Кандай сонун ибадат. Ушинтип ибадат кылалы. Ушинтип окуйлу аз-аздан. Жок, бир отурганда 100 жолу окутсаңыз, анда сиз башыңыз ооруп калышы мүмкүн. Дагы башка нерселерден калып каласыз. Болгону өзүңүзгө вирд кылып, вазифа кылып, тапшырма кылып милдеттендирип коюң өзүңүздү. Мен багымдаттан кийин шашпай зикирлерди айтып бүткөндөн кийин Ихлас сүрөсүн 20 жолу окуйм дең болду. Эң мыктысы ушул. Кыла алабызбы? Андан кийин салават. Мына бүгүн баарыбыз эми жыйналдык. Салават айтып, биз менен азыр ушу сапарда 3 жеңүүчү арабызда жүрөт. 3 жеңүүчү арабызда жүрөт. 2 жеңүүчүнүн бирөөсүнүн атасы келди, бирөөсүнүн баласы келди, бирөөсү өзү келди. Субханалла. Эгер ошол атасын жиберген кыз өзү келгенде дагы башкача болмок азыр мына жерде. Анткени ал мээнет кылып салават айтты. Пайгамбарга айткан салаватын өзү сыйыр келип туруп, Равдага кирип туруп, "Я Расулалла, мен келдим" десе, дагы да башкача болмок. Аллах Таалам дагы ошолорго насип этсин. Апалар, авалар, эртең зияра, эртең биз Мадинанын зиярат кылынуучу орундарына зияратка чыгабыз. Эрте менен чыгып кетип, балким 5имди ошол жакта окуп калышыбыз ыктымал. Балким эртерээк болсок, бирок 5имге бул жакка келип калышыбыз керек. Сиздерден бир эле суранычы. Убагында түшүп, убагында отуруп, убагында жылып кетсек, бирөөнүн укугуна кирбейбиз, ошондо эч жерден кечикпейбиз. Ушундай кылбайлыбы? Кандай дейсиздер? Мынау ушул 14-15 күндүк сапарда мынау жерден бир таалим алып кетейли. Кечигүү дегенди биротоло мойнун бууп, мындай сындырып, өлтүрүп эле кетпейлиби? Кандай дейсиздер? Кандай дейсиздер? Жакшыбы? Анан ошол кечигүүнүн кесепети эмне экени жөнүндө эртеңки сабагымда сүйлөп берем. Жакшы элеби? Аллахым разы болсун баарыңыздардан. Мына жан келген жамаат куш келипсиздер, жайгашыңыздар, чарчадыңыздар. Мына ушул жамаат баарыбыз бирбиз иншалла. Чогуу Меккеге кетебиз. Сиздер бизден бир күн кийинирээк Меккеге кетишиңиздер мүмкүн. Бирок эртең чогуу зияратка чыгабыз. Эртең бүрсү күнү азыркы жан келген жамаатка дагы Равдага багында бурон келиши мүмкүн. Анда ошол жака дагы чогуу киребиз иншалла. Ушул жерге кирип каза намазыңыздарды окуңуздар.
ушул жерге келип нафил намазыңыздарды окуңуздар, ушул жерге келип хатым кылыңыздар. Өткөндө мен менен келген жамааттын арасынан ушул жерде 2 хатым бүтүрүп кеткендер болду. 4 түн 5 күнүн ичинде 2 хатым бүтүргөндөр болду. Карабайсызбы? Андыктан келиңиздер, сиздерде хатым, кандай хатым ал? Сиз Кур'анды Ихлас сүресин 3 жолу окусаңыз 1 хатымдын соңуна алып атасыз. А сиз bir күндө 100 жолу Ихлас сүресин окуй аласыз да, иншалла. Макулбу? Эң негизгиси фиха Расулуллах дегендей да. Бейиште пайгамбар бар дегендей, Мадинада пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бар. Эң негизги ошол. Биз пайгамбардын жанындабыз. Мен буйурса мына жамаат менен мунул жердеги Гамама мечити, Hazrat Abu Bakr radıyallahu ta'ala anhunun meçidine жөөлө мына жерден барып көрсөтөм. Кийинкисинде анан пайгамбардын мечитин бир айланып туруп, бул тарабындагы Hazrat Abu Bakr Siddiq radıyallahu ta'ala anhu пайгамбар өтүп кеткенден соң 3 күндөн кийин халифа болуп шайланган жерди көрсөтөм. Буну эч ким көрсөтө бербейт өзү. Мен алып барып сиздерге көрсөтөм иншалла. Ушундай бир тарыхый орундарга алып барып көрсөтөм. Келиштикпи? Иншалла.